Айбек мырза бараткан партия бул Камчыбек Кыдыршаевдин партиясы экенин бүтүндөй Кыргызстан билет. Ал адам азыр бийликте отурган адам да. Анан ким жалтак экенин, ким кошаматчы экенин буюрса парламентке өтүп келсек көрөсүңөр. Бийликтин атынан келген бир дагы партиянын бийликке каршы тиш кайраганын көргөн эмесмин мен. Балким Айбек мырза биринчи жолу жогорку кеңешке баратат, балким билбейттир. Биз бийликтин камчысын эмес, элдин камчысын чапканды үйрөнүшүбүз керек. Турасын тура, турасын тура эмес деп айтканды үйрөнүшүбүз керек. Сындаганды бийлик дагы тура кабыл алганды үйрөнүш керек. Эгер сынды тура кабыл ала албаса, бардык бийликтин акыры мурдагылардай эле бүтөт. Мен ошол эле айтайын дедим. Азыр мына айтып кеттиңиз, Камчыбек Ташиевдин партиясы деп. Бул партия Камчыбек Ташиевге эч кандай тиешеси жок. Мен сизге мынакей кес айта аламын. Ошол эле мезгилде бизди эч кандай бийлик же бир башка бир күчтөр алдына салып алып кетип аткан жок. Биз ар бирибиз өзүбүздүн эркибиз менен, өзүбүздүн акылыбыз менен иш алып барабыз. Биз мына айттыңыз, жаңы келе айтасыз, балким билбейттирсиз деп. Ал жерге баргандан кийин эле өзгөрүп кетпеш керек. Адам bir принцип менен жашаш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, шайлан элек жатып жалган айтып аткан адамдардан эмне күтөсүңөр эми? Эч кандай тиешеси жок дегенге ким ишенет? Элдин баары билет бул партиянын тизмеси кантип түзүлгөнүн, ким түзгөнүн, кимдин барганда камчысын чабат экенин. Шайлан элек, мына бүгүн КТРдин түз эфиринде туруп алдап аткан адамдан эмнени күтөсүңөр дагы? Бактыбек мырза, факты менен сүйлөсөк, ким жалганчы экенин, ким кандай экенин убакыт көрсөтөт. Убакыт келгенде билесиздер. Антип, мынантип кооз сүйлөп эле, же бир бийликке асылып эле, же бир жеке бирөөгө асылып упай топтон деген ойдон алыс болойлучу.